Сейлхан Курбаналиева 5-июнда келген селден кийин дагы деле чоочулоодо. Ноокат районундагы Үчбай айылына улуу сел келип, 70 жаштагы эненин үйүн жана короосун суу жана ылай каптап кеткенин айтууда. Эмки жолу дагы ушундай сел келсе, эмне кылам деп чоочулап жаткан учуру. Ошо кече жамгыр жааганда эшигибиздин астын суу басып, бак жакты басып кетти. Корктук. Документтерди көтөрүп чыктым, чын эле коркуп. Мына жака көбөйүп кетсе, мына үйдө каптап кетеби деп документтерди алып чыктык. Коркуп, эми кандай болуп, дагы жамгыр жаса кантип неме болобуз билбейм. Бузуш керек мына жерде. Жүрөктүн үшүн алган мындай сел айылдыктарды 4 жылдан бери коркунучка кептеп келе жатат. Анын себебин тургундар өтмөктөрдүн туура эмес курулганында деп түшүндүрүүдө. Бул өтмөктөр 2015 жылы курулган. Ал сайдагы суунун нугуна карап курулбай, 2 метр бийик көтөрүлүп курулган. Ошондуктан катуу сел чоң сайды шагылга толтурган. Эгер дагы бир жолу сел келе турган болсо, айылды каптап кетүү коркунучунда. Ошол өтмөктү кургандан кийин өтмөктүн ылдый жагы чукурлап сел жеп кетти да, үстү жагына мына шагалап келип толтуруп 1,5 метр жогоруга көтөрүлүп, мына ал жерде турган 7-8 үй бүлөнү сел алып кетүү коркунучу пайда болуп калды. Азыр эми адамдар мынантип өтмөктөрүн тосуп атышат. Өздөрү ошо үйлөрүнүн алдын мындай сеткалар менен колунан келишинче ар ким ушинтип тосууга мажбур болуп атышат. Канчалаган акчаларды коротуп атышат. Бул өтмөктөрдү курууга мамлекеттик бюджеттен 2,5 миллион сом бөлүнгөн. Тургундардын айтымында бөлүнгөн каражат максатына жетпей эле жеңишинен кымырылган. Өтмөктөрдүн сапаты жагынан да талапка жооп бербестигин, айылга өтмөктү куруу зарылчылыгы жок эле дейт. Ошондуктан шагылга толгон сайды мурунку калыбына келтирүүнү бийликтегилерден талап кылышат. Карагыла, мына 20 сантиметр койгон. Бул жерде ашып барса 5 тонна цемент кеткен. Буларны 50 сантиметр жерден көтөрүп, астын 50 сантиметр чукуп куйдук деп билмешкен, мынакей маскировка кылып эле мына бетин эле каптап койгон экен, анысы мынтип талкаланды. Асты мынакей оюлуп кетти. Үстүнөн машиналар өсө түшүп, мына жерде авария болуп, адамдар жабырып калсын деп биз мына жолго таш тизип, машиналарды ошентип кооруп атабыз. Бул жагы дагы опасный болуп калган. Бир жылы мына ал жактан келип айтып, машина түшүп авария дагы болгон. Адамдарга толку зыян гана кылып атат, бул пайда келтирбей атат. Өтмөктү бузуш керек дагы. Мына сайдын уребенде кылып кайрадан куруш керек да. Же бузуп эле алып ташташ керек бул нерсени. Кереги жок мунун. Ал эми Зулпуев айыл өкмөтүнүн жетекчиси Советбек Мырзакулов өтмөктөрдү курууда акча кымырылган деген маалыматты четке какты. Анын айтымында өтмөктөрдү өкмөттүн атайын адистери келип курган. Ошондуктан бузулган өтмөктү кайра калыбына келтириле турганын айтты. Проекттин негизинде курулган, алар туура курулган. Себеби чоң селкаңарда турат экөө тең. Ошондуктан мына жаа болуп куюлган, муну адистер куйган, туура куйган. А эми сел аны эгерде ол болбосо, оюп эле кетип калмак. Шагал дагызып, оңкур чуңкурга. Машиналар өтө алмай калмак. Ал ошол жаа койгон үчүн сел да үстүнөн өттү. А кечегиден катуу сел болгон үчүн фундаменттин жанынан катуу түшүп деп алдын оюп койгон. Район башчысы болсо коротулган каражатка карабастан өтмөктү алып салууну көздөп жатканын билдирди. Шагылга толгон сайды техниканын жардам менен тазалап, мурдагы калыбына келтирүү пландалып жатканын айтты. Азыр бул баягы 5 жыл мурун деп атасыз, ошон үчүн мен азыр айыл өкмөттөн маалымат алсам, бул 5 жыл мурун иштеген эмес, ошон үчүн азыр маалыматтар такталып атат. Бул кандай каражаттын кайсы каржы булактардан каржылангандарын азыр тактап беришет мага. Биз азыр ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлчүлүктөрү менен кошо азыр анализ жасашат. Кандай жол менен ошонун кесепетин жоюп жана кийинки ушундай неменин алдын алуу боюнча иштерди көрөбүз азырчы. Азыр мага сунуш беришет. Сиз айткандай, эгерде дагы коркунуч турган болсо, биз аны жок кылабыз. МЧСтин тосмосун 5-июндагы нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен улам Ноокат районундагы бир канча аймактарга катуу сел келип, ар кандай деңгээлде зыян келтирген. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги келтирилген чыгымдардын көлөмүн эсептеп чыгууда. Ажибай Пайыздин уулу, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.